Мен көтөрөйүн деген маселе бул жогоруда бир коллегам айтып кетти. Бул жанагы Бишкек шаарындагы мектептердин аккредитация маселеси. Эми ушул билим берүү тармагына эң оболу тийишпесек жакшы болот эле. Эгерде буларга бүгүн бүт материалдык, техникалык жардамдын баары тең бийик деңгээлде камсыз кылсак, айлыктарын көбөйтсөк да, анан кийин аккредитация жасаса болот, аттестация жасаса болот. Анан эми бүгүн эчтеке бербей туруп, ушул мугалимдерди оң аракетке салдык да, ушу кийинки жылдары. Жаңы жетекчилик келгенден баштап эле башталат. Ушу мектептерден башталат да эмнегедир. Бирок эми мектепке эмне берип атабыз биринчи иретте? Мектепке дегенде берели да. Мектеп деген эми бул билим да, балдары деп атабыз, келечек деп атабыз. Буларга консервативдүү мамиле жасаш керек мектептерге. Мектеп деген мектеп болуш керек. Бул эми ар бир келген жетекчинин экспериментальный, мындайча айтканда, полигону болбош керек. Эгерде ушу мектептин баарын сапара бере турган болсок, кайдагы билим болот? Бала бакчадан баштап, андан берки баштапкы начальник класстардан баштап, мектепти бүткөнгө чейин толугу менен программаларын ошол мектептеги болгон бүт мугалимдердин баягы тажрыйбасы менен татынакай окуп бүтүрүп чыгарса болот. Анан эми бүгүнкү күндө аккредитация дейбиз, андан кийин кадр маселелери башталат. Кадр маселелери, мугалимдер маселелери бүгүн аябай куруш турат. Мисалы үчүн ушу Бишкек шаарында эле, региондорду айтпай эле коелу. Негизги предметтерден мугалимдер жетишпейт. Физика, математика. Бүгүн инженердик билимге бара турган, окуган балдардын саны да кескин түрдө азайды. Балдардын баары эле албетте налоговый инспектор болобуз дейт, жана башка кызматтарга барабыз дейт. А бирок ушул инженер болуу биздин келечекке, мындайча айтканда, пайдасы тие турган багыттарга ушул жакка бүгүнкү Министерство образования жакшы көңүл бөлүш керек. Эгерде бул жагына жакшы көңүл бөлө албасак, мектептерге кайта жардам бергендин ордуна биз кайта бут тоссок, анда биздин балдардын келечеги кийинки билим берүү системасына дагы мындай бир чоң зыянды келтирип алабыз да. Мисалы үчүн мына бүгүнкү мезгилде мына азыр көп мектептер дале болсо онлайн режимде иштеп атышат. Мына онлайн